Ош шаарындагы бассейндердин биринде Кара Суу районунун Каракур айылынын 6 жаштагы тургуну сууга чөгүп каза болду. Бул маалыматты Каракур айылынын башчысы Абдыганы Абдылаев тастыктады. Анын айтымында окуя 12 август күнү болгон. 6 жаштагы бала сууга чөгүп каза тапкан. Баланын туугандары эс алууга барып аны жоготуп алган. Кийин сууга чөгүп кеткен жеринен таап чыгышкан. Каракур айылы Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнө карайт. Аталган айылда 40 түтүн жашайт. Кечээ Панфилов районунун Чалдабар айылынын Ашмара тоосунун боорунда өрт чыкты. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда куураган чөптү каптаган өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 10 куткаруучу, Токой чарбасынан 17 кызматкер, 2 чек арачы тартылган. Саат түнкү 10 чамасында өрт чектөөгө алынган. Бирок түн киргендигине байланыштуу аракеттер убактылуу токтотулган. Өрттү толук өчүрүү иш-чаралары бүгүн дагы улантылат. Болжол менен 150 гектар аянттагы чөп күйгөн. 2019 жылдын январь-июль айларында Кыргызстандын ички дөң өнүмү 284 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 6,9%га өстү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети кабарлады. Кумтөр кен казуу ишканасын эсепке албаганда быйылкы 7 айдагы эсеп 251 миллиард сом болуп 3%га өскөн. Өкмөт буга чейин 2019 жылдын 6 айынын жыйынтыгын чыгарган учурда өлкөнүн ички дөң өнүмү 232 миллиард сомду түзүп, 6,4%га өскөндүгүн, Кумтөр ишканасын кошпогондо өсүш 2,1% болгондугун билдирген. Өткөн жылы жалпы өлкөнүн ички дөң өнүмү 557 миллиард сомду түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 3,5%га өсүү катталган. Мунун 48 миллиарды Кумтөргө туура келет. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев жумушчу сапары менен Жалал Абад облусуна барат. Бул туурасында өкмөттүн аппаратынан билдиришти. Өкмөт башчы ички жолдордун абалын текшерип, бир нече жалпы билим берүү мектептерин кыдырат. Ошондой эле Чаткал жана Ала Бука райондорунун ички чарбалык суу каналдарын көрүп чыгат. Премьер-министр Кичи Чаарат фабрикасынын ачылышына катышат. Чүй райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери айыл өкмөтү менен биргеликте жапайы кара куурайды жок кылуу боюнча иш-чараларды өткөрүүдө. Облустук милиция башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлагандай, милиция кызматкерлери короолорду жана кара куурай өскөн жайларды кыдырып чыгышкан. Жыйынтыгында Чүй айылынын түштүк жагында жана Жаңычек айылында жапайы кара куурай талаалары табылган. Милиция кызматкерлери жергиликтүү айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте табылган кара куурайды жок кылышкан.